Кыргыз Республиканын Конституциясынын 70 беренесинин 1-бөлүгүнүн 2 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызмат ордуна дайындоого Шабданбеков Жумгалбек Кумаровичтин талапкерлиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугуна алуу үчүн киргизем. Бул сунушту сунуш кылуу президенттин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлүнө жүктөйм. Урматтоо менен Садыр Жапаров. Бул сунушу эме депутаттарга баарыңарга таратылды маалымат, маалымат объективкасы өмүр баяны боюнча. Кажети барбы буну окуп бергени? Же мүмкүн сразу лез. Кыскача. Значит, Шабданбеков Жумгалбек Кумарович 1970 жылы Нарын облусу Жумгал районунда Чек айылында төрөлгөн. Билими жогорку. 1991 жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин эконом факын бүткөн экен. 2022 жылдан бери генерал-майор. Эме эмгек иши ошо университетти бүткөндөн баштап биринчи иштегени бул Талас облусунда мамлекеттик салык инспекциясында иштептир. Инспектор, башкы инспектор болуп. 1994 жылдан баштап азыркы күнгө чейин ушул ар кандай жоопту улуттук мамлекет коопсуздук мамлекеттин комитетинде иштептир. Бул значит СГОдо, антитеррористический центр, контрразведкада, Р управление, АКС. 20 жылы октябрдан баштап азырга чейин, значит, УКМКнын төрагасынын орун басары 9-чы службанын начальниги болуп иштеп келиптир. Вот 10 февральда быйыл президенттин жарлыгы менен улуттук коопсуздук комитетинин мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Макулдашууну добушка коем. Добуш бериңиздер. Ким макул? Баары макул, каршы жок.